Салют достор, кандайсыздар? Биздин катталуучулар, баарыңыздарга кутман күн. Салам достор, Аку жалгыз эмес, микрофондун алдында кызматта Мирел дагы бар. Ошол маанайды бөлүшкөнгө силер менен даярмын. Той да болот, тойдун эртеси да болот демекчи. Жаңы жыл да болуп, жаңы жылдын да эртеси болуп, азыркы учурда баарыбыз үйдө эс алып, жыргап жаткан учурубуз болуш керек. Баарыңыздарды дагы бир жолу кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Анан албетте бүгүнкү подкасттын тегерегинде биз өзүбүздү эмнеге күнөөлүү сезебиз, абийир эмне, негизи таза абийир кандай болот, күйүп калган абийир кандай болот, мына ушул жөнүндө 10 мүнөттүн аралыгында сөз кылабыз. Ошол подкасттын алдына эгер силерде ой пикириңиздер бар болсо бөлүшүп кетиңиздер. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз. Анан жаңы жыл менен да бизди да куттуктап коюңуз. Ошол WhatsApp номерине да жазсаңыз болот, анан комментарийге да. Албетте бизге дагы ушундай кубанычтуу маанайды тапшырсаңыздар да болот. Мирел мени кызыктырып койдуң элең, бир сонун окуя айтып берем деп. Айтып берчи ошол окуяңды. Мен бул болгон окуя. Бирөөнүн айтып бергенде бир Дженнифер Томпсон деген аял, бул болсо Америкадалык, ошол жакта жашайт. Ал болсо Рональдо Котан деген бир адамды түрмөдөн чыкканын көрөт. Түрмөдөн чыгып атканда андан интервью сурайт экен да. Ошол түрмөдөн чыккан адамдардан. Ал болсо карап атып, ушундай ак көңүлдүү эмес, түрмөдөн чыкканда негизи кубанып чыгат да. Ал болсо мындай кабага түшүп, ушундай кайгырып чыккан да, эмнеге десем. Анан тиги Дженнифер Томпсон болсо, кыз болсо өзүн жаман сезип, анын ошону көрүп алып, эме болгон да, ал да кайгы капага толгон да. Эмнеге десе? Неге? Окуянын баары мындай болуп турду. 12 жыл мурун Дженнифер ушул студенттик общежитияда жашап атканда бир адам келип аны зордуктап кетиптир. Зордуктап кеткенде ал болсо жанагы следствие жүргүзгөндө 5 адамды тургузуп, айнектин артынан туруп айтат: "Кимиси?" деп. Ал эстеп калайын деп ошол эркектин эмесин түзүп берди. Анан ошо 5 адамды карап туруп, ошо 5-чине Томпсонду көрсөтөт экен. Мына ушул дейт. "Туура айттыңарбы, ошолбу?" десе, "Ооба, ушул болчу" деп туруп, анан ошентип аны пожизненный деп коет. Өмүрү бүткөнгө чейин аны ушул камакка салып койду да. Бир нече 12 жыл өткөндөн кийин апелляция кылып, сот өткөрүп, анан кийин ДНК тест кылып өткөргөндө мунусун так айтып берген жок. Мүмкүн ошол убакта андай мүмкүнчүлүк жок болчу. Ошо 12 жыл өткөндөн кийин ДНК тест өткөрүп баргандай кылса, ал эмес болуп калыптыр. 12 жылдан кийин. 12 жылдан кийин ал жөн эле отуруп чыккан. Ошон үчүн ал кайгы капага толуп ушундай жинденип чыккан экен да. Дженнифер Томпсон табыптыр. Ошондон кийин табыптыр, кийме өткөн аны да камакка алды дейт. Бирок тиги ошол кыз болсо тигинин өзүнүн мындай күнөөлүү сезимдери пайда болду да. Ошентип жөн жашай албайм, эмне кылаарын билбей кылып атып, анан бир кезден кийин чыдабай кетип туруп, ал менен жолуганчы дейт. Ошо эркекти табып, ал менен жазышып, жолугалчы деп туруп, анан барып туруп, экөө жолукканда ал ыйлап, айтып, анан кечирим сурайт экен. Анан мындай кызыктуу сөз айттым дейт, интервью берип атканда, мен кечирим сураганда, көрүнүп турат, чынында сурап аткан, анан айткен: "Сен мени өмүрүңдө кечире аласыңбы?" дейт. "Өмүрүң бүткөнгө чейин кечире аласыңбы?" дейт. Кантип ал түшүнүп турат, бул 12 жыл. Жаш эле бала болчу экен да. Эң жакшы жылдар ошол жерде өтүп кетти да. Анан ошентип туруп, анан кызыктуу Рональд Коттон болсо айтат экен: "Мен сени кечирем" дейт. "Мен сага жинденбейм" дейт. "Мен баарын чыдадым, экөөбүз тең, экөө тең ошентип жаңы жашоону баштайт экен да." Караса тиги эркек бала албетте ал жинденип, жини келип, анан эметип жүрүптүр да. Анан өчүм алам дегендей ой болчу дейт. Бирок ал өчүн албай, ошол экөө кечирим сураганда, экөө бири-бирин мындай кандай десем, кечиришиптир да. Анан ошентип атып, дүйнө жүзүндө кыдырып, экөө ушундай окуясын бөлүшүп берет экен да. Ошол кечирим сезимди, кечирүүнү жана ошого ылайыктуу биздин темабыз албетте абийир жөнүндө да, ошол күнөөлүү сезимдер. Ушинтип экөө тең күнөөлүү сезимден айрылышыптыр да. Качан барып бири-бирин кечиргенде, экөө бири-бирин ошол бирөөнүкү жинденип атса, бирөө болсо ушул сезимди бошоттук дейт да. Айтып бердик дейт. Ошол суроо мындай болуп пайда болчу да, ошол күнөөлүү сезим болсо, кантип мындан бошотсам болот деп туруп. Анан мен бул окуяны угуп алып, көрүп алып,
мына ошондой болуп турат. Негизи кино тасмаларды анан өлкөлөрдө көптөгөн окуялар болот. Мисалы жанагы Америкалыкта тасмалардан байкасаң бир эмени отургузуп коюп, өмүр бою отуруп, бирок кайра чыгат. Өз күнөөлүү эмес болчу да, башка бирөө кылган. Анан ошол адамдардан сурасаң, кантип ушунча жылдан бери жинденбей, мындай эме болбой кайра улантып атасыңар дейт. Бир эле сөз. Кечирдик, болду. Ушул кечирим дегенде, ой, бул оор эле нерсе го дейт. Ооба да, кечирим бул негизи күчтүүлөрдүн иши. Бул мен бир адам айткан уктум, кечиргенди билбесең үй бүлө курба дегенчи. Анткени үй бүлө кургандан көп жыл кечиришке туура келет депчи, анысыгандай. Айтылгандай эле. Аябай жакшы окуя экен. Мен дагы угуп отурупчу, тиги эркек кишини да аядым, кызды дагы ойлоп аны да аядым. Анан деп, бирок аягында кайра баягы кечиримдин кереметин да суктандым да, карачы деп. Ушунча жыл өткөндөн кийин анан ойлодум эле, сен хэппи-энд кылып экөө анан баш коштур деп айтат экенсиң, айтпай койдуң да. Жок, экөө ушундай баш кошпоптур, бирок болсо экөө эме барып чыкканда ар кандай семинар болобу эмелерге ошентип өткөрүп турат экен да. Жардам берет экен ушул адамдарга, башкаларга ушул өзүн күнөөлүү сезбеш үчүн. Анткени болсо айтылгандай эле, күнөөлүү адам, өзүн күнөө сезип аткан адам мындай болуп калат экен да, ал кээде ушул күнөө сезим айтып коет го, күч кубат бербейт экен да. Барып кечирим сураганга. Кечирим барып сураганга ал өзүңдү аттап, анан кийин ушундай күч кубатка толуп туруп барышың керек экен да. А күнөөлүү сезим наоборот кылат экен. Канчалык ушул өзүңдү жеп атса дагы, бошоюн десең дагы, ушул күнөөлүү сезим өзүңдү жей берет экен да. Эч кандай күч кубат бербейт экен да. Ошондо кечирим сураган бул башка эмесе турбайбы? Абирде айткандай эле, абир деген бизди ушул күнөөлүү сезимди билдирип пайда кылып турат экен да. Ошондон пайда чыгарат экен. Анткени биз эгер билбесек, анда кечирим сурабайбыз. А кечирим сураганга башка нерсе керек экен да. Тескерисинче кээде мындай окуялар бар го, Мирел. Бир адам толтура жамандык кылат да. Жүздөгөн, 10 миңдеген адамдардын убалына калып жамандык кыла берет, анан өкүнүп да койбойт. Ошол жамандык кылган ишинен тескерисинче рахат алгандар бар, Анан карап туруп, Кудай сакта дейсиң да, чын эле абири күйүп калганбы деп. Эң таң калыштуусу, негизи абир каяктан келет деген менде ушундай суроо бар да. Негизи абирди каяктан пайда болот? Мисалы, кенедей баланы деле мисалы эч ким үйрөтпөйт да. Барып туруп бир жаман иш кылып койсо, ал кадимкиде уялып, жашынып, эч кимге көргөзбөй, жаман сезет өзүн. Ошентет да. Анан бала каяктан билет дегенде, бул бизге баягы табиятыбыздан салынган нерсе. Мен ойлойм да, бул баягы жаратуучу Кудай биздин ар бирибизге ушул нерсени салып койсо керек. Бул баягы, анткени баарыбыз билебиз да, бул дүйнө менен азыркы жалган учур менен жашоо бүтүп калбайт. Түбөлүктүүлүктө башка реалдуу, чыныгы жашоо башталат деп айтабыз, баарыбыз бул баягы Кудайдын алдына барабыз, баарыбыз жооп беребиз дейбиз го. Ошол учурга чейин бизди ошо жетелеп барганга жардам берсин деп ушул абир салынган окшойт дейм. Эгер андай болбогондо, бул дүйнө менен бүтө турган болсо, анда абир болбойт болчу да. Ооба, туура. Кошуласың? Ооба. Негизи жакшы болду. Негизи айтылгандай эле, мурунку подкастта айтылгандай эле, абир негизи бул сезимдердин бир эмесине кирип калат го депчи. Анткени сезимдин бир эмеси го деп. Антпесе анда кандай сезим болот? Кечирүү сезимиң. Кечирим сурашым керек экен, мен күнөөлүү экенмин. Абирим бул туурабы? Туура кылышым керек, туура кылбашым керек. Булду болсо мындай өзгөчө бир мындай, кандай десем, сезимге киргизип койсок, анда туура болот. Анткени ошол сезимди пайда кылган ошо абири кылат да. Айтылгандай эле биздин табиятыбызда бул бар, Кудай бизге салып койгон болуш керек. Чынында антпесе анда бул дүйнө эмне болмок эле да, элестеткенге дагы эме жок. Бирок элестетип койсок болот. Көрүп турбайсызбы, адамдар айтылгандай эле адамдын өмүрүн алып коюп жүрөт, урдап коюп жүрөт, жамандык кылып анан соп-сонун жүрүшөт. Бул чындыгында дагы абир сезим болгондуктан кээ бирлер ушинтип басынтып коет. Ал сезим кайра пайда болбойт да. Биздин карамагыбызда убакыт соңуна чыгып калыптыр, угармандар. Достор, катталуучулар, барыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына чакырабыз. Ал жака катталганды унутпаңыздар. Мирел жана Ако сиздер менен болдук. Кийинки подкастта угушабыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.